Урматтуу бүгүнкү демонстрациянын, бүгүнкү марштын, митингдин катышуучулары, мен саясатчы катарында 3 нерсеге көңүл бургум келет. Биринчиси, биздин мамлекетте тынч, мыйзамдуу митингтерди, марштарды өткөрүүгө толугу менен жарандардын укугу бар. Бул Конституцияда дагы, мыйзамда дагы так жазылган. Эч ким бизге, силерге тынч митинг өткөрүүгө, тынч марштарды өткөрүүгө тыюу салууга укугу жок. Бул силердин укугуңар, силер каалаган убакта өткөргөнгө укуктуусуңар. Дайыма өз укугуңар үчүн күрөшүңөр керек. Бул аябагандай маанилүү. Мен саясатчы катарында бул идеяңарды, бул маршыңарды толугу менен колдойм. Экинчи маселе. Бардыгыңарды бүгүнкү аялдардын майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Аялдарды куттуктоо биздин апаларыбызды, эжелерибизди, карындаштарыбызды, жубайларыбызды куттуктоо кагаз менен гана эмес. Мына ушул жерде силердин укугуңар үчүн, силердин келечегиңер үчүн күрөш менен куттукталышы керек. Бул аябагандай маанилүү. Үчүнчү, биз дайыма адамдын укугу деп айтабыз. Адамдын укугунун ичинен аялдардын укугу мамлекетте аябагандай чоң мааниге ээ. Аялдардын укугу бул биринчи кезекте биздин балдарыбыздын, кыздарыбыздын, апаларыбыздын, карындаштарыбыздын укугу болуп эсептелет. Мамлекет аялдардын укугун алдыга койбой туруп, эч убакта жакшы мамлекет, жакшы коом кура албайт. Ал мүмкүн эмес. Аялдардын укугун коргоо бул биринчи кезекте мамлекеттик институттардын, саясатчылардын иши болушу керек. Биз реалдуу кыргыз аялдарынын проблемасы кайсы дегенде, мен айтат элем, кыздардын билим алуу укугу, кыздардын карьера жасоо укугу, биздин келиндерибиздин укугу жана жалпы аялдардын укугу бүгүн аябагандай актуалдуу бизде. Биз мамлекет катарында, саясатчы катарында ушул багытка аябагандай чоң көңүл бурушубуз керек. Биз бардыгыбыз силер менен чогуу ушул нерселерди актуалдуу кылганга чечкенге аракет кылышыбыз керек. Мен силерди саясатчы катарында бул жагынан дайыма колдойм, силер менен дайыма чогуу болом.